кандай гана адам болбосун, ал өзүнүн ишин ийгиликтүү болушун каалайт. Ал кайсыл гана ишти кылбасын, аягы ийгилик менен коштоп бүтүүсүн самайт. Өзгөчө сен, мусулман бир тууганым, өзүңдүн ишиңдин ийгиликтүү болушун башкаларга караганда көбүрөөк аракет кылууң керек. Жалкоолуктан жана алсыздыктан алыс болуп, алдына карай аракеттенүүң башкаларга караганда көбүрөөк болуш керек. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сага жана жалпы мусулмандарга жалкоолуктан алыс болуп, ишиңдин ийгиликтүү бүтүүсү туурасында мындай деген насаатын айтып кеткен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Имандуу, күчтүү адам алсыз имандуу адамга караганда жакшы жана Аллахка сүйүктүү. Бирок ар бириңде өзүнө жараша жакшылыктары бар. Сага пайда берген нерсеге гана аракет кылгын. Аллахтан жардам сурагын жана эч качан алсыз болбогун. Эгерде ишиң оңунан чыкпай калса, анда мындай кылсам андай болмок эле, мындай болмок эле дебегин. Бирок Аллах тагдырына жазган экен, ал каалаганын кылды деп айткан. Бул хадисти карай турган болсок, анда пайгамбарыбыздын сөзүнөн ийгиликке жетүүнүн 5 баскычын байкайбыз. Бул 5 баскычтын ар бирин кыскача түшүндүрүп чыгабыз. Биз менен болгон. Биринчи баскыч: имандуу, күчтүү адам алсыз имандуу адамга караганда жакшы жана Аллахка сүйүктүү. Имандуу жана күчтүү болгон адам бул иман келтирип, колунан көп нерсе келген адам. Күчтүү адамдан максат билеги жоон жана денеси физикалык күчкө толгон адам гана максат кылынбайт. Жалгыз Аллахка иман келтирип, колунан көп иш келген өнөрлүү адамдардын баары максат кылына берет. Андыктан Аллахка болгон иманы жагынан күчтүү адам иманында алсыз болгон адамга караганда Аллахка сүйүктүү. Зекетин берип, Аллах берген ырыскыга шүгүр кылган бай адам кедей адамга караганда Аллахка сүйүктүү. Өзү илим алып, элге илим үйрөтүп, илиминде күчтүү болгон адам илимсиз адамга караганда Аллахка сүйүктүү. Ошондой эле спорт менен машыгып, денеси күчтүү мусулман адамда денеси алсыз адамга караганда Аллахка сүйүктүү. Андыктан мусулман адам Аллахка сүйүктүү болуу максатында гана бир ишти ийгиликтүү бүтүрүүгө аракет кылуусу керек. Аллахтын гана ыраазылыгын көздөп, бир ишти ийгиликтүү бүтүрүү керек. Бирок бир иштин ийгилигин гана негизги максат кылып алгандыгы туура эмес. Анткени бул убактылуу дүйнөдө иштер канчалык ийгиликтүү болсо да, анын пайдасы өтүп кете турган нерсе. Ал иш жана анын ийгилиги түбөлүккө калбайт. Бир гана Аллахтын ыраазылыгы түбөлүккө калат. Андыктан бир ишти баштаарда Аллахка сүйүктүү болууну гана көздөп, жана анын ыраазылыгын көздөп ишке киришүү керек. Бул ийгиликке жетүүнүн башаты. Экинчи баскыч: сага пайда берген нерсеге гана аракет кылгын. Адам бир ишке киришерден алдын бул менин бул дүйнөмө же акыретиме пайда бере алабы деп карап көрүш керек. Бул ишимди аягына чыгарсам да, убагымды жөн эле кетирип алган болбоймунбу деп өзүнө суроо берип да көрүш керек. Анткени көпчүлүк мусулмандар өзүнө керексиз болгон иштер менен өмүрүн жана кымбат убактыларын текке кетирип жүрүшөт. Мусулмандар ойлонуп көрүшсө, акыретине пайда бербеген жана бул дүйнөсүнө да пайда алып келе албаган иштер менен алек болуп жүрүшкөндүгүн билишет. Андыктан мусулман биринчиден акыретине, андан кийин бул дүйнөсүнө да пайда берген иштер менен гана алек болуш керек. Үчүнчү баскыч: Аллахтан жардам сураган. Адам Аллахка сүйкүмдүү болуу үчүн бир иштин пайдалуу жагын карап, иш баштаардан алдын Аллахтан жардам суроо да керек. Адам бир иштин көзүн канчалык билсе да, ишин аягына ийгиликтүү чыгаруу үчүн Аллахтын жардамына муктаж. Өзүнүн күчүнө гана ишенген адам текеберлик менен, өзүнө суктануу менен ишин аягына чыгара албайт. Аллахтан жардам сурабаган адам пайдалуу иш кылса да, бирок ал ишинде шайтан ага сөзсүз тоскоол болот. Андыктан адам ишти баштаардан алдын Аллахтан жардам сурап, андан кийин башташ керек. Төртүнчү баскыч: эч качан алсыз болбогун. Иштин ортосунда адам алсыз болбошу керек. Адам кылып жаткан ишин
пайдалуу болуп турганын билип жатса да, ишин аягына чыгарганга анын жалкоолугу жана алсыздангандыгы гана тосушу мүмкүн. Адамдын нафсиси дем алууну каалайт, мээнет кылып аракеттенгенди каалабайт. Анын үстүнө анын нафсисин күчөтүп, шайтан да тосконго аракет кылат. Андыктан мусулман бир тууган бир ишти баштагандан кийин жалкоо болуп же алсызданып жатсаң, анда пайгамбар сага алсызданба деп айткан сөзүн эстегин. Анткени нафсисине баш ийип, алсыз жалкоо болуп жаткан адамга жогору жактан айтылган буйрук ага түрткү берип, аракет кылып кетишине себеп болот. Мына ушул пайгамбарыбыз айткан 4 баскыч менен адам ишин ийгиликтүү аяктоого толук мүмкүнчүлүк табат. Бирок адам баласы алсыз болгондуктан жана анын табияты алсыз болуп жаратылгандыктан ал ушул 4 баскычтарды жакшы аткара албай калышы да мүмкүн. Бул баскычтардын бирисинде кемчилик кетирип, өзү максат кылган ийгиликке жетпей калышы да мүмкүн. Бул жашоодогу болуп турган көрүнүштөрдөн. Мындай учурда мусулман эмне кылуусу керек? Бул суроо менен биз 5-чи баскычка өтөбүз. 5-чи баскыч. Эгерде ишиң оңунан чыкпай калса, анда мындай кылсам андай болмок эле, мындай болмок эле дебегин. Бирок Аллах тагдырына жазган экен, ал каалаганын кылды деп айткан. Азыр эле айтып өткөн баскычтарды аткарууга аракет кылып, бирок ишиң ийгиликтүү болбой калса, анда ойлонуп жатып, бул ишимдин бул жерин мындай кылсам болмок экен, же тигине кылсам болмок экен деп кайгырганың туура эмес. Мындай абалга түшкөн адам Аллахтын жазган тагдырына кайтарып, Аллах тагдырына жазган экен, ал каалаганын кылды деп айтыш керек. Мындай деп айткан адам аягына чыга албаган ишин кайрадан жаңыдан баштап, аракет кылууга да түрткү берет. Мурунку катыларында эске алат, жаңы ишине да жаңы көңүл менен киришет. Бул да ийгиликтин негизги баскычы.